Кыргызстан менен Россиянын Ири-Шаркак кызматташуу жылы катары жарыялангандан тарта эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу өнүгүүдө. Алардын катарында жер үй долбоору дагы бар. Бул долбоорго Россиянын Альянс Групп компаниясы каражат бөлгөн. Курулуш үчүн колдоно турган бул техниканы Көктөкай айылдын тургуну Актилек Бакыт уулу 2019 жылы алды. Жабдыкты алып келгенден бери курулуш иштери боюнча пайдубал куруу, цемент аралаштыруу иштерине тапшырык алып жатат. Бул үчүн Бакыт Талас фондунан жеңилдетилген насыя алган. 2 миллион сом алганбыз. 1.700.000 ошол техниканы алдык. 300 миңге песка блок чыгара турган станок алып келдик. Заказдар келди, жакшы эле иштедик. Жумушту да жеңилдетет, бир күндө куюп бүтөт бир фундаментти. Мындай колго куйса канча бир жумалап куйшат да. Ал эми бул тамактануучу жай Суу-Самыр Талас Тараз жолунда жакында гана ачылды. 12 жаңы жумушчу орун түзгөнгө үлгүргөн ишкер бул демилгесин иш жүзүнө ашыруу үчүн Бакыбат Талас фондунан жеңилдетилген насыя алганын айтат. Бакыбат Таластын берип аткан жардамы аябай чоң тийди бизге. Кафе токтоп калат деп ойлоп атканбыз, ошол буйруп ошол жактан берип 8% кредит бергенден кийин ошо менен бүтүрүп ошого чоң ыраазычылык билдиребиз. Аталган фонддун жеңилдетилген насыясынан Бексултан Рыспеков дагы колдон алды. Ал 3,5 миллион сомду 8% үстөгү менен алган. Маркеттерге жумшалган, бул оборудованияларды алганбыз, берде товарга жумшалган 40тан ашык жумушчу орун түзүп бергенбиз. Начинающий бизнесмендерге, предпринимательдерге абдан ыңгайлуу шарт болуп атат да. Булдан ары дагы мындай шарттар түзүлөрсө өлкөбүз мындай жакшы жакка өнүп калат деп ойлойм да. Жалпы 1280 адам ушу мезгилге чейин Бакыбат Талас фондунун кредиттик насыясын алышты. Жалпы суммасы кайтарылган сумма менен суммасын кошкондо 328 миллион сомду түздү. Айыл чарбасын өнүктүрүү багытына 200 миң сомго чейин насыя берилет. Үстөк пайызы 8% менен. Ал эми ишкердикти өнүктүрүүгө 3 миллиондон 7 миллионго чейин насыя берилет. Белгилей кетсек, жер үй кенин иштеткен ишкана 2016 жылы түзүлгөн Бакыбат Талас фондусуна 5 жыл аралыгында 450 миллион сомго турган. Анын 160 миллион сому облустагы социалдык маселелерди чечүү үчүн гранттык негизде жумшалса, 290 миллион сом калкка 8% насыя катары берилген. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24 Талас облусу.